Rusya parlamentinde Kırgızstan жөнүндө эмне деп сүйлөдү? Сиздер менен чогуу угабыз. Центральная Азия. Единственная страна, которая борется с иностранным влиянием, это Киргизия. Там недавно ужесточили законодательство, касающееся деятельности иностранных НПО. Тем не менее, на территории Киргизии создано порядка 30 СМИ с антироссийской риторикой. Агенты западного влияния присутствуют даже в парламенте Киргизии. Совокупный бюджет Запада за 25 лет на продвижение мягкой силы в Киргизии составил 380 миллиардов рублей. Последние годы президент Киргизии Садыр Жапаров активно ведет борьбу с иноагентами, что отражает его стремление к независимости. В других странах СНГ никто с иностранным влиянием не борется. Бул деген өтө сонун жетишкендик. Буюрса Кыргызстан эң алдыңкы топ жакшы мамлекеттердин катарына кошула баштады. Безопасность жагынан, экономика жагынан айтор бүт баары менен. Бул кетиште жакында Швейцариядан дагы өтүп кетебиз. Эмне дедиңиздер? Ой пикириңиздерди комментарийге жаза кетиңиздер. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай. Баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Жаңы имаратыңар құт болсын. Мына жарқырап құт болсын. Игіліктүү, ақжолтуа имарат болсын. Елімізге қызмет қылған. Библиотекадан күні болса, библиотекадан жылдың. Егер мүмкіншілік түзімде студенттерді шақырғасына немелер бүт интернет бар, любой немелер қолдансақ болады. Кітаптар бар, ақыр қымет кітаптар. Фантастика болады. Музейімізде қалды. Болшы. Саламатсыздар ғой, қош келіпсіздер. Ұлттық банкімізбен құт болсын имаратыңа. Ушул 3 экспонаттарыбызда Кыргыз аймагында табылга түрүндө табылган тарыхый экспонаттар жайгаштырылган болчу. Бул монеталарыбыздын баары ошо Кыргызстан аймагында колдонуп келаткан. Бул витриналарыбызда ошол илгерки союзунда бул 34-жыл, 35-жылдары колдонулган банкнотталарыбыз. Бул болсо ошо 93-жылдан бери колдонуп келаткан 5 серия чыгарылган банкнотторубуз. Ошол бардык иштерде камтылган. Улуттук банк тарабынан инвестициялык инструмент катары алтындан өлчөлгөн куймаларыбыз чыгарыла баштаган. Бул ошол алтын камтыган рудабыз болот экен дагы. Бул жерде ошол алтындан чыгарылган алтын монеталарыбыздын топтому жайгаштырылган. Силерде сатасыңарбы? Слиток, кичинекей слиток бар. Өзү магазин. Магазин кайсы жерде бар? Назматтын өзүндө. Өзүндө болчу. Эскиде. Аз бияка жылдыбы? Канча өтүп атат ушунун арайы? Акыркы күндөр абдан спрос болду. Назмат немеси өсүп турат. Кыргыз алтын менен бааңар бирдейби же силердики башкачабы? Баасы алардыкы бир аз арзаныраак. 200 неме 200 Силер документ сурайсыңарбы же сурабайсыңарбы? Сурайт. Силердики өтпөйт жакшы да. Алардыкы өтүп атат мына. Бир жылда баягы ачкан магазиндин заводун актап коюшту. 300 миллион сом таза киреше алышты да. То есть 300 миллион баягы завод магазин ачканына кетсе, ошону бир жылда актап алышты. А силер неге документ сурабай эле сата бербейсиңерби? А кыргыз неге анда документ сурабай сатат?
Силер мыйзам эле деп эле отура бересиңер ушу назмак. Мыйзам анан положение, анан дагы бирдеме өзүңөргө бутуңарга өзүңөр тушап алгансыңар да. Анан баса албай эле отура бересиңер да. Жок болбойт. Катуу чуркасам болбойт, катуу бассам болбойт деп. Киргизгиле да оңдогула да мыйзамдарды. Оңдобойсуңар, оңдоп берели, жогорку кеңештен кабыл алдыралы. Азыр илгерки заман жок да, азыр рыночный экономика деген. Силер көбүрөөк пайда табышыңар керек. Да, таап атасыңар азыр миллиарддаган долларларды, мисалы. Триллионго жетишиңер керек, мисалы. Отура бербешиңер керек да. Ошон үчүн оңдогула. Мен сага канча жолу айтып келдим. Канча жолу айткам, уже жарым жыл болду. Оңдоо мыйзамдарды, ачык саат баягы жерде. Эмне, силерге акча түшсө болду да, силер кимге сатканыңардын эмне кереги бар документти алып, мисалы. 1 грамм алганынан деле, 100 грамм алганынан, 1 килограмм алганынан деле документ сурай берсеңер эч ким албайт. Бул бир, экинчи, жанагы алтын хранилищеге мен айттым элем го, бүт мыйзамдарды оңдоп, мисалы жеке жактардагы алтын сактап бер деп 10 килограмм, 1 килограмм алтын берсе да силер сактап аган услуга аласыңар да. Акча да анын баары. Кагаз иштеп. Эч кимде жок. Мына силерде азыр алтын хранилищеңер бар. Ошол жерде неме кылышыңар керек. Документтер, мыйзамдар туура эмес экен деп аткансыңар. Бүттү. Уже азыр мисалы барып бирөө барып туруп кыргыз алтын же болбосо бир банк барып туруп силерге барып туруп 1 тонна алтынымды хранит этип бер деп бир 10 жылга таштап койсо уже ала бересиңер. Болду анда. Ушул катары менен Улуттук банктын 1995 жылдан баштап Кыргызстандын нумизматикалык рыногун өркүндөтүү максатында ошол алтын, күмүш, жез, никель, бирхор монеталар чыгарылган. Ал эми бул жерде болсо ошол улуттук валютабыздын, улуттук банкнотабыздын ошо чыгаруу процесси жайгаштырылган. Биринчи бөлүп 100% пахта баласынан жасалат жана ошол көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн булалардын коргоо элементтери катары чыгарылгандагы бул жерде ошол биринчи литографиялык ыкма деп коебуз. Андан кийинки чыккан түшүнүктүү, мун бар түшүнүктүү. 20 сом, 50 сомдук жаңы жылга чейин өзүбүздөн чыгарабызбы уже? 17 ноябрда. Биз сымылда деп туруп 20 сом, 50 сомдукту чыгарабыз, уже өзүбүз. Бүт кагаз иштер бүттү. Долбоорлор баары бүт, тилдерме баары бүт иштер. Кийинки жылдын ортосуна барып калган бүт 5000 сомдукка чейин уже өзүбүздөн чыгара баштайбыз. Быйыл жаңы жылга чейин 20 сом, 50 сомдук чыгарабыз, а? Бар, казак бүт иштер бүт жыда берет. Кыргызстандан